жабылбайт туугандар. Аэрофлот марттан баштап октябрга чейин жаңы расписание ачылат. Летний сезонда биздики да ачылат, алардыкы ачылат. Бирок алар ошону корректировка кылат. Алар айтып атпайбы, бир 40 мамлекетке же азайтабыз, же көбөйтөбүз деп. Ошонун ичинде Бишкек деп Ош деп турат да. Аны ажиотаж кылбаш керек. Бул обычный булардын рабочий моменти. Ошондой эле ситуацияны авиатрафикте жазат. 27 марттан 30 октябрга чейин биз корректировка жасайбыз. Грубо говоря, Екатеринбургга азайтабыз, Москвага көбөйтөбүз. Рабочий момент. А бирок башталганда, если рынок Екатеринбург эл көп болуп кетсе, Екатеринбург көбөйөт дагы, Москва азайып калат. Чисто Москва көбөйсө, бул рабочий момент. Аны көбүсү көрүп алып туруп, уже тиги Кыргызстандан билеттерди алып, жакында вообще таптакыр жабылып калат экен деп туруп, эми ажиотаж болуп атат да. Ошого жетирип койсоң, эч кандай самолет токтобойт, регулярный рейс бир эле жолу болуп атат. Калганын баардыгы чартер деген понятие. Чартер бүгүн бар, эртең жок. Чартер туруктуу эмес, регулярный туруктуу. Ошого регулярный рейс покачылык. Аэрофлоттун тиги сотрудниктеримен да сүйлөштүм. Алар айтып атат, Кудай буюрса 5-нен же 10-нан кийин без основания. Россия азыр пандемия түшүп атпайбы? Булар азыр эми алар как коллега кылып айтып калды, вообще ачат дегенге кылып атат. Эми Кудай деп күтүп турайлы. Ошого ошол Аэрофлот боюнча ажиотаж кылбагыла, баарына жеткизип койгула. Эч нерсе болбойт. Рейстин баасы 30 000. Эми курс менен да бир жака. Бияка эле. Бишкек, Москва. Бир рейс биздики регулярный. 27 000ден 30 000ге чейин. Кайсы күнгө? 5-күнгө. Бирок ошол рейске азыр март-апрелге чейин места жок. Уже сатылып бүткөн да, ошо 27. Негизи жок, учса болот. Эмне үчүн 27 000? Оштон келген рейстердин баардыгы бизге пустой келип атат. Бизге права берген жок. Аэрофлот, Урал, Сибирь тияк алып кетет. Бияк алып кетет. Авиацияда себестоимость болбосо учкандын кереги жок. Мен ошол вопросту ажообузга дагы коюп койсоңуз. Биздин жарандарды Аэрофлот тияк алып кетип атат. А эмне үчүн Россиянын жарандарын биз Кыргызстандан бияка алып келгенге укугубуз жок. То есть Россия өзүнүн мошу менен Аэрофлоттун бизнесин жөнүнө көтөрүп атат. Кыргызстанды кысып коюп атат. Чисто монополия. Ошондуктан эгерде биз Оштон, Бишкектен келип аткан чартерный рейске Россиянын жаранын, негизи бар Россиянын жаранын тууганы барбы, атасы барбы, баласы барбы, алып бияка ташып баштасак, билеттин баасы рейске 15 000ге түшөт. 10 000ге түшөт. Вот азыр бул жактан билеттин баасы Бишкекке азыр 9200 биздики. 9200. Да. Москвадан Бишкекке бүгүнкү күнгө 9200. Москвадан Ошко 11 000, 12 000, 14 000. Кичине күнүнө мындай. То есть 14 000 жогору болсак, рейсибиз пустой болуп калат. Эмне дегенде? Аэрофлот 10 000ден сатып атат, 12 000ден Урал сатып атат, 12 000ден ошол эле эсебен сатып атат. 14 000ге чейин да? Да. Ден алсаң 14 000ге. Бир жыл мурун алсаң, ошону 9200 алсаң болот. Ошко деле. Ошондуктан Оштон биз бияка пустой келип атабыз. Ошо летчиктердин зарплатасына жеткидей, топливого жеткидей эле бар. Бирок ошондо дагы азыр минус болуп калып атпайбы? Эми эгерде 5-нен 10-нан кийин акыбал жакшы болуп ачылып калса, анда билеттин баасы резко түшөт. Бирок ажоого ошол суроону коюш керек да. Аэрофлоттой эле бизге полномочия берсин.
Кыргызстандан Россиянын жарандары кыргыздар деле алып келгенге ушу биздин да Кыргыздын компаниясы правасы болгула. Ошондо билеттин баасы жарымына жөн түшөт да. Ошо.